Нөшірліп жаған жамғырға қарабай Бақыт бала бақчасының босоғысын аттаған Өнүгүү Прогресс партиясының төрағасы Бақыт Төрөбаев менен аны коштогондордун көңүлү ачылды. Анткени Бөкөнбай айылынын жаш жеткинчектери өз өнөрлөрү менен тосуп алды. Балдардын баю ырлары коноктордун көңүлүн көтөрүп, башкача жылуу сезим маанай тартуулады. Бакыт бала бакчасынын балдары ыр бий жана декламациядан тышкары тамашалуу, акыя айтуу менен көрөрмандардын жүзүнө күлкү тартуулады. Акыя, 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 акыя. Кыргызстан деп аталат. Өнөгөгө максат коюп, ынтымактуу арыштайт. Акыя, 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 акыя. 1985 жылдан бери иштеп келе жаткан бала бакчаны замандын талабына жараша оңдоп, балдарга бардык шарттар түзүлгөн. Ага карабай Өнүгүү Прогресс партиясынын төрагасы Бакыт Төрөбаев бала бакчага белек тапшырып кайтты. Анткени алдагы бир убакта бала бакчасында тарбияланганын эскерди. Ошондо биз ночной сменада эле калат элек. 5 күнгө калат элек, түндө суббота алып кетет элек, 2 күн үйдө болот элек. Түнү күнү бала бакча. Ошондо мен билем. Жагымдуу концерт жана жылуу маанай менен уланган жолугушуу бала бакчанын тарбиялануучуларына демине дем кошмокчу. Балдар менен кошо бийлеп ырдаган тарбиячылар келечек муунга татыктуу тарбия берип келет. Бүгүн бала бакчабызга Өнүгүү Прогресс партиясынын лидерлери, мүчөлөрү келип отурат. Бул биздин бала бакчабызда Жогорку Кеңештин депутаттары келген, тарыхыбызда биринчи жолу болуп отурат. Биз муну төлгө кылып атабыз, ушу менен чогуу жакшылыктар келсин деп, бала бакчабыздын дени сак болсун деп. Анан кийин эми бул Өнүгүү Прогресс партиясы, бул жаш партия 2 жыл эле болуп мына толуп калды. Эми ошолордун иши ийгиликтүү болсун. Бакыт бала бакчасына Жогорку Кеңештин депутатынын келишин жакшылыкка жоруп, мамлекет тарабынан балдарга көбүрөөк көңүл бөлүнсө деп тилек кылып калышты бакчанын эмгек жамааты.